Нетче Koçbaratay. Birinci Bayuş Mikhail. Üçüncü Abdullah Azamat. Altıncı Salih Asgarbek. Жетінші Жұматай Варген, 8 Барат Камбетжан, 9 Бернхард 99. Ошондо Темирлан Кеңешов, Рауль Жалилов жана Павел Матяштар өткөн турга Карабалта менен болгон оюнга салыштырмалуу бүгүн старттык курамда чыгып отурат. Демек 3 алмашуу бар. Дал ушул Валерий Березовскийдин демек чечими бүгүн ошондо Антон Землянухин жана Адил Кадыржановтар ошентип старттык курамда чыкпай калды. Азыр борбордук бөлүккө топту чыгарды жана алыстан сокку жок так эмес. Ушул жерде мына бурчта жатат. Адлет Каныбеков ачык, бирок ага топту бербестен өзү соккузатты. Арген Жуматаев дейм азыр бул чалды Арген Жуматаев. Топту Адлет Каныбеков анын алыстан соккуларын көргөнбүз дегенче эсиңиздерде болсо 2 ирет болжол менен ушундай аралыктан гол жараткан болчу буга чейинки турларда. Бирок Адлет Каныбеков Павел Матяштын түзү өзүн көздөй соккузатты. Бул туура чечим. Себеби Павел Матяш дал ушул топ келе жаткан учурда азыр Азамат Аскербеков топту атаандашын жарым аянтына жеткирди. Бирок мына ушул өтө баалуу команда болгону менен албетте катуу кагуу жеп калдыгы дейм. Ошонусу дагы бул жерде эреже бузуу жок. Дендир Шалаев келип Давлетжан Баратовдун мына ден соолугу айпаттын ичине жүктөлдү. Кайрадан эле мына Давлетжан Баратов жана гол! Арген Жуматаев гол жаратты бул кетпеште. Ошентип мына Давлетжан Баратовдун жүрүшүнөн кийин азыр экөө кол алышып атат. Давлетжан Баратов көшү менен топту Жуматаевга калтырды. Жуматаев сол бутуна алып туруп андан кийин соккузатты. Албетте жолдо рикошет. Дал ошол Проксишиндин бутуна тийди дагы Павел Матяшты ыңгайсыз абалга калтырды. Эсеп 1-0 Нефчи командасы алдыда. Ал секирбесе деле колу демек үстүнкү тирешке жетет го дейм. Бир аз эле секирсе. Павел Матяштын эмне кылышты? Адлет Каныбековдун алыскы бурчка тебе турган жолун коргоочу тоскон болчу. Ошондуктан жакынкы бурчка соккузатты дагы ал эч кандай алгага маселе жараткан жок. Алган оюнчулар албетте аны тепкирбеш керек, антпесе ал жазалап кетет. Бул ирет анын соккусу ийгиликтүү болбой калды. Канча мүнөт деди, азыр убакыт кошулду демек биринчи таймга, себеби алгачкы негизги 45 мүнөт артта калды. Бүтүп тура алар мүмкүнчүлүккө жаралган болчу. Ушул жерде ким соккузаткан ошол замат аныктай албай калдым. Бирок таамай барсын чыкканга даярмын дегендей пикирин айткан болчу. Мирлан Мурзаевдин соккусу Азамат Абдуллаев кайтарып кетти. Караңыздарчы канчалык дуалдай тосмо менен оюнчулар анын жолун жыйынтыгында голдон сактап калган. Турсуналиев Рустамов жана ушул жерде караңыздарчы Павел Матяш буту менен топту кайтарып туруп Давлетжан Баратов Нефчинин чабуулу ламдан-лам күчөп бара жатат. Бул ирет Элдар 2 оюнчуну артта калтырды жаккы бурчка тепти. Ахмедин ачылган болчу негизинен. Анын пасы бул жерде той үчүн күрөшкөн Мухаммад Каримов бар болчу. Степе Бостокалардын чабуулу орун алууда. Павел Матяш азыр сеп жазады. Ошондуктан эгерде Дордойго салыштырсак Нефчиде албетте жана жүрүш бар, гол эмес. Кечиресиздер, ушул жерде офсайдта гол кылган окшойт. Бир караганда ушул алыскы бурчка дарбаза тирөөчүнүн ички тарабына бара жаткандай. Жана сокку коргоочудан кайтты. Дагы бир сокку. Оюнчунун төшүнө тийип кетти. Турсуналиев тепкен учурда оң жактан ошентип мына Элдар Сардарбеков өтө керемет пасты чыгарып берген болчу. Тоскоолдуксуз соккузаткан болчу. Жема ким деп эле менин оюнчу Айдарман Беталиев. Ал жерде топ менен кошо атаандашты сезип алгандай 6-номердеги Аскарбек Салиевди команда капитанын кана бери Алмаз Маликов өнөктөш аркылуу ойноп туруп азыр кайрадан Сардарбеков. Бул ирет сонун пас.
өтө Алмаз Маликовго сонун болчу жана Ахмеддин агасы окузатын мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Жана азыр алмашууга жаңы чыккан оюнчу бул. Ошондо Алимбек Абдакимов жерге кулады. Күйөрмандардын реакциясы да өзгөчө болуп. Азамат Абдуллаев, бул жерде Элдияр Сардарбеков оң канаты өтө активдүү. Элдияр ар бир 20-30 секундтун ичинде ал топко ээ болуп атты эле. Жыйынтыктоочу 6-минутта кетип атат. Алга бир чабуул упай менен алар экинчи орунга жайгашты дагы. Нурбаткен 3-чүдө калып атат. Беттеш өткөрбөй калган үчүн. Мына Нефтчи өзүнүн ошол 1-0 артыкчылыгын финалдык ышкырыкка чейин ишенимдүү сактап калды. Жада калса алга гол киргизгенге караганда Нефтчи экинчи голун жаратып кетери мыйзам ченемдүүрүктөй көрүндү. Кандай болгон күндө